Мен бул иш-чарага ошо жогорку соттун төрайымы менен журналисттердин массалык мекемелердин жетекчилеринин жолугушуусуна биринчи жолу катыштым. Мага абдан жакшы таасир калтырды болчу. Мен буга чейин журналист катары, жөнөкөй жаран катары деле соттор бул жабык болуш керек турбайбы, соттор мындай эч ким менен сүйлөшпөш керек экен дегендей пикирде жүргөмүн да. Бирок чын-чынында ошо Гүлбар Утуруна менен жолукканда, Гүлбар Утуруна дагы соттун төрайымы абдан жакшы көп нерселерди айтты, жасап жаткан иштерин айтты. Чындап жакшы таасирлендим. Бул эки тараптуу жолугушуудан жогорку сот тутат, журналисттер тутат да. Биринчиден жогорку сот көптөгөн маалыматтарды ушу журналисттер аркылуу ошо талкууда алып, көп нерсени талкуулаштык. Бул мен ойлойм, жогорку соттун ишине кадимкидей өзүнүн оң таасирин тийгизет. Ошол эле мезгилде дагы бир жакшы жаңылык болду. Жергиликтүү ар бир облустагы журналисттер менен жогорку соттун төрайымы өзү ошо биздин көзүбүзчө онлайн жолугушуу өткөзүп, ошолор менен да пикир алып, алардын дагы ой пикирин укту да. Гүлбар Өтөрүнанын ошо кезигип маалымат каражаттары менен маектешкендегиси абдан чоң мааниге ээ боло турган процесс. Себеби кийинки ишине дагы коомчулукту жакшы маалымат менен кылып аткан реформалардын иши тууралуу дагы толук кандуу маалыматты өзү бергендегиси абдан көңүлдү бурат да. Бул жагынан буга чейинки жогорку соттун ишине караганда чоң өзгөрүү болуп аткандагысы, соттордун элдерге бурулуп, анын көйгөйүн биле тургандай деңгээлге чыккандагысы көрүнүп атат да. Муну уланта бериш керек.